Кандыбай шаары Ысык Көл облусунун Тоң районунун Турасу айылында жайгашкан. Азыркы учурда Калыт Айлаков атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде Кандыбай музейи бар. Ал музей 2017-жылы 7-июлда түзүлгөн. Кандыбай шаары боюнча эмнелерди билесиз? Карахани каганы 10-12 кылымдарда Орто Азиянын жана Казакстан аймагынын гүлдөп өнүккөн мамлекеттеринин бири болгон. Бул мамлекеттин негиздөөчүлөрү Карахани Теңир тоодо жашап, аз убакыт ичинде Илле жана Аму дарыяларынын Түркүстанга чейинки зор аймакты каратып алган. Караханилердин бийлиги учурунда Кыргызстандын эски шаарлары өнүккөн, жаңы курулуштар жана калаалар курулган. Мына ушундай курулуштардын бири көл өрөөнүндө тескей бетинде көлөмдүү шаар катары Кандыбай шаары эсептелинет. Кандыбай шаары качан курулган? Чыгыш батышка карай 7000 км созулган Улуу Жибек чоогунда жайгашкан шаар Кандыбай. Бул Кандыбайдын аралыгында табылган ар кайсы баалуулуктар маданий, археолог илимий баа жеткис болот экен. Кандыбайдын шаар калдыктары 12-6 кылымдарга таандык. Шаар жалпысынан кош жагы менен курчалып, ар бир 25-30 метр аралыгында бул мунара, коргоо мунаралар тургузулган. Чептин түндүк тарабында Кереге жар тоосунун 10 километр аралыкта жерлери көрүнүп турган. Бир пикир боюнча шаардын илгерки яр азыркы аталышы Кереге жар тоосунун аталышы менен байланышта. Кандыбай шаарынан эмнелер табылган? Бул Кандыбай шаарынын үч тарабынан тоогур чаптыргандыктан аскерди коргоого ыңгайлуу болгон. Бул көлдү караган түндүк тарабы гана ачык экен. Шаардын деген жакын жерлеринде карапайым калктын турак жерлери табылган. Ал эми борбордук бөлүгүндө Шаркыстандын шаар башкаруучулардын жана дөөлөттүү адамдардын турак жайлары жайгашкан. Археологиялык изилдөөлөрдө чарбалык мүнөздөгү курулуш имараттары, корооздун колосу лөкөттөрү, коло билерик, шакек, шам-чырак күйгүзүүчү буюм, бул белине кылыч асынган деген Онок элинин канзадасынын чагылдырылган таш айкел, темирден жасалган буюмдар, тыйын, жаргылчактар жана бышкан кыштын калдыктары табылган. Бул табылган буюмдардын баардыгы орто кылымга таандык. Археологиялык изилдөөлөргө караганда орто кылымдарга чейин бул илгери маданияты мыкты өнүккөн Сак Усун уруулары жердеген куттуу жер болгон.